Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Ушул жерден көптөн бери сүйлөбөй калдым эле. Негедир сүйлөгүм келип атат. Сүйлөбөсөм болбойт. Өзүм дагы бир аз ооруп атканмын. Мына Камчыбек Ташиев жөнүндө сүйлөйүн деп атамын. Камчыбек Ташиев кетери менен аялы аял дебей, эркек эркек дебей көтөрүлүп сүйлөп чыкты да. Адамда эрк болсо, адамда мына жүрөгүндө дух болсо, барында иштеп аткан кезинде сүйлөп чыгыш керек эле. Мо жерди сен жеп койдуң, мо жерди менчиктештирип алдың деп сүйлөш керек эле. Эми кеткенден кийин аябай эле артынан шыбап атасыңар, жамандап атасыңар, каралап атасыңар да. Мен кандай учур болбосун, Камчыбек Ташиевди колдойм. Мындай жүрөгүм менен колдойм, ачык айтканда колдоймун. Себеби ал иштеди. Ол өтө көп менет кырды. Мына Кыргызстан үчүн жанын бергенге чейин барды да. Бул иштеди. Иштеген адамды мындай артынан сүйлөбөй, кичине болсо дагы иши өттү деп мындай кичине сыйлап коюш жокпу? Аябай эле жамандап чыгып атасыңар. Эми Кудай акы жанагы бир аял дагы чыгып атат, бир эркек дагы чыгып атат. Ушунчалык эле эркек экенсиң да. Эркек болсоң ошо иштеп аткан учурда мынагы зданияны менчиктештирип алды, мынагы жерди мынандай өткөрүп алды, баласы мынандай кылды деп неге сүйлөп чыкпадыңар? Неге эми кеткенден кийин артынан сөз кылып атасыңар? Бети жоктор, эки жүздүлөр. Өзү биз негизи мындай кыргыз эли мойнубузга алышыбыз керек да, биз өзү негизи эки жүздүбүз. Адамдын барында мындай пакта менен мындай сылайбыз дагы, кеткенден кийин мындай кылып туруп жаман сөз менен шыбайбыз да. Ошондойбуз. Эртеге азыр эми Камчыбек, анагы Садыр Жапаров бүт область райондорду эме кыдырып атат, Алла разы болсун эле, Алла разы болсун деп атасыңар. Эртеге карап турасыңар. Садыр Жапаров кеткенден диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Артынан силер жамандайсыңар анычы. Жеп койду, Россияга өткөрүп берип койду, Кытайга мынаны мынтип сатып берди деп туруп чыгасыңар. Өзбекстанга сатып берди деп чыгасыңар. Мынчалык ичиңер тар, мынчалык 200 адамсыңар, мен мындай сүйлөбөсөм болбойт. Мен ооруганыма карабай сүйлөп чыгып атамын. Мына Камчыбек Ташиевди тынч койгулачы, ол бечараны тынч койгулачы. Ол өзү оорукчан бечара. Ооруганына карабай иштеп жүрдү. Бирок Кыргызстан үчүн көп эле салымын кошту. Камчыбек Ташиев өтө көп салымын кошту. Мен колдойм эне. Мен о дүйнө, бу дүйнө, мен ал кишиге аябай ыраазымын да. Мен алар мага эч нерсесин өткөрбөсө дагы мен жүрөгүм менен колдоймун да. Бир кичине эле нерсесин көрүп алып, мен жамандап чыга албаймын. Адамдын жакшы жагындагы, жаман жагындагы бирдей айтып жүрсөңөр, эмне 200-дүлүк кылып атасыңар, бети жоктор. Азыр дагы айтып алгыла Садыр Жапаровга кыйтыктарын эртеге кеткенден кийин жамандабай эле койгула артынан. Урматтуу Садыр Нургожоевич, эгер сиз менин айтып атканымды угуп көрө турган болсоңуз, мени бир 10 мүнөт убактыңызды бөлүп жеке кабыл алсаңыз, Алабука районунда канча миллиондогон коррупциялык иштер бар, канча миллиондогон жейилип кеткен акчалар бар. Ошолор боюнча сизге кененирээк маалымат бермекмин. Азыркы учурда Алабука районун каралар башкарып атат. Мурда зордуктоо беренеси менен, анан тоноо беренеси менен соттолгон төрага болуп, азыркы учурда депутаттардын төрагасы болуп иштеп атат. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, мен өз жеке кабыл алууңузга чакырууңузду суранам. Assalamu alaikum. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор.
Югостоктогу Баястан тууралуу көп эле ызы чыгып өрбөй элечи, бузулат ал. Көп эле ызы чыгып өрбөй эле. Ошол катардын баары бузулуп келаткан бузулат.